УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, Кыргызстан Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, сиздерге кайрылабыз. Биз Жалал-Абад шаарынын Сузак районундагы Дөш Барпай эле өкмөтүнүн Дөш айылынын тургундары Саканов Рустам милиционеринен кайрылып атабыз сиздерге. Биз монтип 2025 жылы 15 июнда мындай сонун кызыбыздан ажырап жоготуп калдык кызыбызды. Биздин үнүбүз эч кимге жетпей атат. Ошон үчүн сиздерге кайрылып атабыз. Биздин үнүбүз жетсин деп. Биз тергөөчүлөргө, укук коргоо шаардык, областтык коргоо жетекчилерине кайрылдык. Эч кимден жооп болбогондугу үчүн сизге кайрылууга аргасыз болдук. Биз ошо 2025 жылы 15 июнда кызым би кружогуна кетип, кайра келатканда оор жүктөгүчү машина портерден чоңураакта ошондой машина келип уруп кетип, кызымды уруп кетиптир. Биз чыксак үйдө очук бардыгыбыз эле. Кошуналар чалып айткандан чыксак эле кызым жок. Больницага алып кетиш дегенден аркасынан жүгүрүп эле больницага барсак, жолдо кетип атып эле каза болгон окшойт кызым. Ошол жерден эле моргко алып кетип калышты кызымды. Биз аерде ошентип күйүп, кызым менен ыйлап сыктап жүрсөк, кылмышкерлер келип баардыгын жаап жашырып, бала ошо боюнча эч кандай жыйынтык жок да. Биз тергөөчү камалган жок. Биз камалды деп ойлоп биякта өзүбүз күйүгүп отурсак жок. Кылмышкер ошол бир да камалбаптыр. 5 саат отуруптур. Анан жок, эркиндикте жүрөт ошо боюнча эле. Ошо күнкү тергөөчү ошол жерде биз жок эле, биздин эмеден эч ким жок эле, өздөрү чызып жана жолдогуларды бүт милиция, ГАИ баардыгы келген. Больницага да баары эле барган. Жок, андан кийин эле эч кимиси жок. Эч ким бизден эмне болтасыңар деп сураган жок. Тергөөчү болсо алмашты. Ошондон кийин эле бир тергөөчүгө эмне болду деп сурасак, башка тергөөчүгө өткөрүп бериптир ишини. Рахманов Алы деген тергөөчүгө өткөрүп бериптир. Ал келип башынан башка дагы чызды, жана эмесин жолдогу эмелерин чызыптыр. Анан кайра биз ал тергөөчү менен байланышсак, эч кандай бизге жооп бербей атат. Биз менен жолугушпай атат. Сүйлөшсөк эле баш тартып эле урушуп, кагып силкип бизди урушуп атат. Бир тоокто уруп кетсе дагы келет го кайра милициялар. А биз кызыбызды жоготуп отурабыз. Бар тыкылдаган бир жакшынакай эстүү, акылдуу, сонун кызыбыз бар эле. Мынтип жоготуп отурабыз. Мен ошо Ыбрайымов Русланбек, ошо каза болгон кыз Мединанын атасы болом. Ошо 15 июнда кызым сүзүп кетип каза болгон, ошо машина сүзүп кеткен. Кызымдын вообще бир колу жок, майдаланып кеткен сүзгөндөн кийинкиси да. Анан могул жактар полный көк, буттары жок, кыскасы ал жерде по-моему дебелеп эле кеткен окшойт деп ойлоп атабыз. Бут эч нерсеси жок. Анан кийин моргко алып кирип кетиптир. Моргтон алып чыгып көмгөн апарабыз десек, эгер баланы каматам десеңер, анда биз кызды ошо экспертиза кылышыбыз керек, союшубуз керек. Ичин ачык полный органдан карашыбыз керек. Анан мен ага да макул болгом. Эки азап болуп атат биздечи. Баланы камабайт экен, эмнеге аны кылат дейбиз да. Кызды эмнеге кыйнап соёт ал кыздычы? Камала турган болсо ушуну кылыш керек деп ал жерде ошо кызды чыгарбай 6 саат кармашты моргдо. Камабайт экен, эмнеге аны алат, аны кызды бекер эмне кыйнап соёт а жердечи? Союш керек, бизге керек деп оңор эмес милиция пайда болгон ошол жерде. Эми азыр эч кимиси жок. Эмне болду десек, билбейбиз, тергөөчү билет. Мындай болбош керек эле, камалыш керек эле. Биз көп жаңылыктардан көрөбүз. Буга окшогон окуяларды көп көрүп жүргөнбүз да, баары эле сразу эле камалат да. А биздин мынакей 1 ай болуп атат, эч камабай эле эркиндикте эч нерсе болбогондой жүрөт кылмышкер. Ошо күнү деле балам мойнуна алып өзү апарыптыр больницага. Мен уруп алдым, мен адам өлтүрдүм деп айтыптыр, барып камашыптыр. Анан тергөөчү, ортодо тергөөчүлөр иштеп атат да, бу жердечи акча алып койгонбу, эме да бизге белгисиз болуп атат. Ошо 5 саат камашыптыр да кой беришиптир баланы.
ошо эмнеге кое беришет деген суроо болуп атат да. Мисалы бул малсыз кеткен жок го, адам сүзүп, адам өлүп атат. Адам өлүп атса дагы ал сыртта жүрө береби? Ошого таң калып неме сурап атабыз биз. Камал, мисалы сотко чейин камалып турат да, убактылуу кармоочу жайда. Бул андай болбой атат да бул жерде. Тергөөчүгө айттым, эмнеге камап атасыңар десем, мен мыйзамсыз камай албайм дейт. Кылмыш иши козголо элек дейт. Кылмыш иши козголбой эмне болуп атат? Адам өлүп атпайбы? Бияқта ал өзү мойнуна алып адам өлтүрдүм деп барып аткандан кийин. Бизге ушу мыйзам чегинде чечип баланы камап беришин суранабыз. Баланы камап берсин, мыйзам чегинде камап берсин. Ар ким жазасын алыш керек, кылмышына жараша. Мен Мединанын апасы болом. Кызым быйыл 3-июлда 10го чыкмак. Аябай тыкылдаган, бар жокту алдын ала сезген. Бар жок, эми жолдо правиланы билбейт дейин десең, правиланы деле билген убакка куракка жетип калган да уже. 9 жашар, бар жоктун алдын ала сезчү. Эң жакшы окуган окуучулардын катарын толуктайт эле мектепте дагы. Сүрөттөрү илинип турат, мектепте дагычы. Бар жок жактан бар эле да тыкылдаган. Эрте менен саат 9-дан өтүп чыгып кеткен да. 9-дан өтүп эле мен шашып кетти да. Барбай эле койчу деп 2 жолу сурансам, жок апа барышың керек деп 2 жолу шашып чыгып кетти. Анан ошол бойдон мен бүгүн эрте келем деди эле. Эрте келбей калды да. Мен бүгүн эртелеп бүтүрүп келем деди эле. Эрте келбей калды да. Ушул нерсени туура чечип бериңиздер. Айдай кызымдан айрылып калды. 5 саат гана чыдашты балдарын түрмөдө отурганына. А мен кызымды түбөлүктү берип коюп атпаймынбы?